Пайгамбарлар баяны. Бул китеп Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы тарабынан тастыкталган. Абдул Хаким Санжар, Сейитбек Идрисов. Азирети Лукман пайгамбар, ага Алла Тааланын саламы болсун. Теги жана жашаган жери. Азирети Лукман алейхиссалам Араб жарым аралында Умман тарапта жашаган. Өтө таква, данышман киши катары таанылган. Кийин Азирети Дауд алейхиссалам, тагыраак айтканда Дауд пайгамбар менен таанышып, андан билим алган. Ошондон кийин Азирети Дауд пайгамбарга түшкөн Забур китебинин өкүмүнө ылайык жашаган. Анын Азирети Айып пайгамбардын тайжесинин уулу болгондугу тууралуу риваяттар бар. Куранда Азирети Лукмандын аты аталып, 31-сүрө Лукман деп аталган. Данышмандыгы. Азирети Лукман алейхиссалам пайгамбар же оолия болгон. Бирок жоопкерчилиги тууралуу так маалымат жок. Ал тауптардын пири деген наам менен белгилүү болгон. Ислам аалымдарынын көпчүлүгү Азирети Лукманды пайгамбар эмес, балким Кудай Таала тарабынан данышмандык касиет ырыолонгон оолия адам деп эсептешет. Арине, Алла Тааланын ыйык сөзүндө акыйкатта биз Лукманга данышмандык бердик. Жана ага мындай дедик: Аллага шүгүр кылгын. Кимде ким шүгүр кылса, өз пайдасы үчүн шүгүр кылат. Тактап айтканда, кылган шүгүрүнүн пайдасы өзүнө тиет. Ал эми кимде ким шүгүр келтирбесе, албетте Алла бардык адамдардын шүгүр кылуусуна муктаж эмес. Жана бардык алкоого, мактоого татыктуу зат. Ал өзү каалаган адамдарга хикмат, данышмандык берет. Кимге данышмандык касиети берилген болсо, анда ага көптөгөн жакшылыктар ырыолонду дегендик. Муну акыл ээси жайында парасаттуу, кеменгер адамдар гана толугу менен аңдап, өздөрүнө кандайдыр бир үлгү сабак чыгара алышат деп белгиленет. Мында хикмат сөзүнүн акыл, түшүнүк, илим, илимге ылайык жашоо жана туура чечим чыгаруу деген маанини билдиргендиги тафсир кылынган китептерде жазылган. Сөз чебери Азирети Лукман алейхиссалам чечендиктин пири эле. Ал данышман сөздөрү жана уулуна айткан насааты менен белгилүү болгон. Азирети Лукмандан сен мындай кадыр барыкка кантип жеттиң деп сурашканда, ал туура сөздү, чындыкты айтуу, аманатты өз убагында ээсине тапшыруу, пайдасыз сөздөрдү айтпоо жана пайдасыз жумуштарды жасабоо менен жеттим деп жооп берет. Эл андан кеңеш жана насаат сураганда, мурункулардын жана кийинкилердин илими менен амал кылуу үчүн 8 нерсеге көңүл буруу керек. Ал 4 мезгилде 4 нерсени сактоо: намазда көңүлдү, калк арасында тилди, жеп ичүүдө тамакты, кекиртекти, бирөөнүн үйүнө киргенде көздү сактоо. 2 нерсени эч качан эстен чыгарбаш керек. Ал Алла Тааланын улуулугу менен өлүм. 2 нерсени такыр эстебөө керек. Ал бирөөгө жасалган жакшылык менен достук жана жакын кишилерден көрүлгөн жамандык деп керээс айтат. Уулуна насааты. Азирети Лукман алейхиссалам өз уулуна насаат кылып мындай деген: Эй уулум, Аллага шерик кошпогун. Акыйкатта Аллага шерик кошуу өтө чоң заалымдык. Уулум, эгер бул аскада, асманда же жерде сары кышынын данындай салмактагы жамандык болсо дагы Алла Таала аны келтирет. Акыйкатта Алла Таала жумшак, кабардар. Уулум, намаз оку, жакшылыкка чакыр, жамандыктан кайтар. Сага жеткен кыйынчылыктарга сабыр кыл, анткени бул иштердеги милдеттүүлүк. Адамдарга кекирейбе, жана жер үстүндө текеберлене баспа. Акыйкатта Аллах Таала бардык мактанчаактар менен кекирейгендерди сүйбөйт. Жүрүшүңдү орточо кыл, үнүңдү басаңдат. Үндөрдүн эң жаманы эшектердин үнү. Уулум, бул дүйнө терең деңиз сыяктуу. Көптөгөн инсандар ал жерде чөгүп кетишкен. Сен үчүн такыбалыгың кеме, ыйманың кемени көтөргөн жүгү сыяктуу. Тоокел кылгын, ошондо кутулуу мүмкүнчүлүгүң бар. Уулум, аалымдардан мактоо угуу, акылсыздар менен жарышуу жана жыйындарда өзүңдү көрсөтүү үчүн илим алба. Муктаж эмесмин деп илимди таштап салба. Уулум, Алла Таала эстеген, эскерген инсандарды көрсөң, ошолор менен көбүрөөк олтурууга аракет кыл. Аалым болсоң илимиңдин пайдасын көрөсүң.
жана илимиң артат. Эгер сабатсыз болсоң, алар сага үйрөтүшөт. Аллах Таала алар менен кошо сага да ырайым кылат. Алла Тааланы эстебегендерди көрсөң, алардан алыстоонун аракетин кыл. Уулум, сенден дагы короз акылдуу болбосун. Ал ар күнү эртең менен эрте туруп, Алла Тааланы зикир кылып тасбих чалат. Уулум, тандалган кулдарга баш ий. Жаман кишилер менен дос болбо. Уулум, инсандарга жакшылыктарды буйруп, насыят айт. Өзүңдү унутпагын. Болбосо шам сыяктуу болуп каласың. Шам инсандарга жарыктык берет, бирок өзүн күйгүзүп жок кылат. Уулум, жалгандан сактан. Анткени диниңди бузат жана инсандар арасында кадыр баркың жоголот. Баалуулугуңду жок кылып аласың. Уулум, жаман адаттардан, ойдун чаржайттыгынан сактан. Сабырсыз болбо, себеби дос таба албайсың. Ишиңди сүйүп аткар, кыйынчылыктарда чыдамдуу бол. Бардык инсандар менен жакшы мамиледе бол. Уулум, капаланып жүрүп жүрөгүңдү дартка чалдыктырып алба. Бирөөгө ач көздүк кылба, өлүмгө ыраазы бол. Алла Тааланын сага берген ырыскысына канаат кыл. Уулум, бул дүйнө убактылуу жана кыска. Сенин бул дүйнөдөгү жашооң аздын дагы эң азы. Анын дагы азынын азы калды. Көбү өттү. Уулум, тообо кылууну эртеңкиге калтырба. Анткени өлүм кокусунан келип калышы ыктымал. Уулум, сүкүт салсаң өкүнбөйсүң. Сөз күмүш болсо, сүкүт алтын. Уулум, адал оокат кылуу үчүн аалымдар менен кеңеш. Жумуштарыңды кандай аткарууну алардан сура. Уулум, аалымдардын мажлисине дайыма барып тургун. Эрте жазда жамгыр менен жер бетин жашылдандырган Алла Таала аалымдардын мажлисиндеги акылмандуулук нуру менен мумундардын жүрөгүн жаркыратат. Уулум, амал жалгыз Алла Таалага терең ишенүү менен жасалат. Баары ошол нерсени тең салмагы менен амал кылышат. Ошол кылуудагы кемчилик ыйман кемчилигинен келет. Уулум, эгер бир туура эмес иш жасаган болсоң, дароо тообо кыл жана садака бер. Уулум, өлүмдөн күмөн санасаң уктаба. Уйкусуздук же уйкуң келип уктоого мажбур болгонуңдай эле өлүмгө да мажбурсуң. Уйкудан ойгонгондой эле өлгөндөн кийин да кайра тирилесиң. Уулум, жакырлыктан сактан. Жакырчылык 3 нерседен башталат. Дилдин начарлыгынан, акылсыздыктан жана үй бүлөдөгү ынтымаксыздыктан. Уулум, мээримдүүлүк кылсаң, мээримдүүлүк көрөсүң. Сүкүт тарткан саламатта болот. Кайырдуу ишти айткан ийгиликке жетишет. Жаман нерселерди сүйлөгөн күнөөкөр болот. Тилине ээ боло албаган кайгырат. Уулум, дүниөлүк мал мүлкүңдөн жетиштүүнү ал. Ашыкчасын акырет үчүн кайырдуу иштерге сарпта. Кыйынчылык башыңа келе электе башка бирөөгө жүгүңдү артпай, жалкоолуктан арыл. Уулум, эч качан бирөөнү төмөн санап мамиле жасаба. Анткени анын да, сенин да жараткан эгеңер бир. Мүнөздөргө мүнөздөмө. Уулу, атаке, кайсыл мүнөздөр жакшыраак деп сураганда, Азирети Лухман алейхиссалам ак пейил, сыпайы, ар намыс, кооз адеп ахлак жана жоомарттык. Уулум, Алла Таала кимге ушул 5 мүнөздү берген болсо, ал киши момун, Алладан корккон жана сүйүктүү пенде болуп эсептелет. Ал пенде шайтандын жамандыгынан алыс болот деп жооп берет. Уулу, атаке, пендедеги кайсыл мүнөздөр жаман дегенде, Азирети Лухман алейхиссалам Алла Тааланы тануу, бой көтөрүүчүлүк, шүгүр айтпоо, сараңдык жана жаман адеп ахлак. Кимде ушул 5 жаман мүнөз болсо, ал мунафык, эки жүздүү, каракчы жана Алла Тааладан алыс болот. Хафиз бин Умардын айтуусуна караганда, Азирети Лухман алейхиссалам жанына бир торбону коюп уулуна керезин айта баштайт. Ар бир керезинде торбосунан бирден хардал алып олтуруп, акыры торбосундагы хардалдар түгөнөт. Ошондо, уулум, ушунча көп насаат айттым, эгер бул сөздөр бир тоого айтылганда, ал тоо жарылып кетмек, дейт. Уулу атасынын айткан керездерин жүрөгүнө бек сактайт. Пайгамбарлар баяны. Эгерде видео жаккан болсо, башкаларга бөлүшүүнү унутпаңыздар.